Элмирбек Иманалиев «Булбулумду кимге арнаганын» Айнур Турсунбаева ачыктады. Казак акыны Айнур Турсунбаева социалдык баракчасына Элмирбек Иманалиевдин эскерип көңүл айтуусун жазды. Элмирбектей акынын айрылып, аза күтүп жаткан боордош кыргыз элине жүрөгүм эзиле көңүл айтам. Элмирбек менен 96-97 жылдардан бери айтыштарга бирге катыштык, дос болдук. Жеңишбек, Элмирбек эко мага каршы чыккан күндөрү болду. Чамам жетпей калабы деп Жеңишбекти жетелеп келипсин деп тамашалашканым эсимде. Кайран күндөр ай. Ооруп 47 килограммга чейин арыктап, айтыштан да алыстап калган элем. Сахнада үнүм чыкпай калган кезимди көрүп, жанып турган Айнур кайда кетти деди. Кийин таразга бир айтышка келгенде үйгө атайын келип, мага комузун белекке берип кетти эле. Арадан 1 жыл убакыт өткөндө Астанадан айтыштык. Ошол кезде Айнур сага арнап ыр чыгардым деп булбулумду сахнанын артында комуз менен ырдап берди эле. Муңдуу ыр, жүрөктү козгой турган ыр, жашты кезде эсиме салчу ыр, деп жазды Турсунбаева. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Бекборбиев менен Айчура Иманалиева кыз жигит беле. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Бекборбиев социалдык баракчасына Айчура Иманалиева менен чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялап, мына менин девушкам деп жазды. Сүрөттө ал 1 жыл мурда тартылганы жазылганы көрүүгө болот. Байкаган адамга Бекборбиев тамаша иретинде атайлап девушкам деген сөздү тырмакча кылып жазган. Эске салсак, Бекборбиев менен Айчура Иманалиева көп жылдардан бери сахналаш дос. Эки ирчетең Кыргызстандын эмгек сиңирген артисттери. Алар өзүнүн чыгармалары жана таланты менен элдин алкоосуна арзып, өз күйөрмандарынан тапкан. Маалымат булагы, Барометр чекит KG. Нияз Абдыразаков, ырчы, карантинде жалпы адам деле бардык ишти кылам деп калды окшойт. Ырчы обончу Нияз Абдыразаков карантин маалында китеп окуу, жаңы ырларды жаратуу менен алек экенин айтат. Тарбиялык мааниси терең ырларды жаратып жатам дейт ал. Коронавирус Нияз Абдыразаков мырзаны да жашоону сүйүүгө үйрөтүптүр. Нияз, саламатсызбы? Карантинде зерикпеш үчүн эмне менен алек болуп жатасыз? Биз дагы эл катары зериксек да айла жок мамлекеттин талабына баш ийип, орууну жайылып кетпешине салымыбызды кошуп үйдө отурабыз. Бош отургандан тажаганда кино көрүп убакыт өткөрүп жатам. Бул оору карантин сизди эмнеге үйрөттү? Азыр дүйнө эли үйүнө камалып эч жака чыга албай жатканы бак. Көпчүлүк ушул карантинде жашоонун кадырын билдим деп жатышат. Туура, мен дагы кененчиликтин, токчулуктун, дени сак жашоонун кадырын билип жатам. Карантинде кино эле көрүп бекер жаткан жокмун. Китеп окуп, жаңы чыгармаларды жаратып, өзүмдү өнүктүрүүнүн үстүндө да иштеп жатам. Бүгүн Ороз айынын 1 күнү эмеспи? Орозо кармадыңызбы? Көп жылдан бери орозо кармап келе жатам. Жараткан быйылкы орозо айын да көрүүнү буйруптур. Бул айды кубанып тосуп алдым. Жакшы тилектер менен оозумду бекиттим. Орозо кармаганда өзүмдү жакшы сезем. Мусулман баласынын парзы эмеспи? Ден соолук болсо сөзсүз кармашыбыз керек деген ойдомун. Орозо кармоо көп нерсени тарбиялайт. Күнү бою ачка жүрүп, жакыр үйүндө ачка отурган адамдардын кадырын билесиң. Бир эле тамактан эмес, тилден, көздөн, жаман ойлордон ушактан тыйылышыбыз зарыл. Орозо жакшылыктын башталышы деп үмүт кылып жатам. Дүйнө элин кайгыга салган оорудан ушул берекелүү айда кутулуп кетебиз деген тилегим бар. Сиз дагы жардамга муктаж үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүп жүрөсүз. Ооба, кайрымдуулук фонддору менен иштешип жатам. Алар азык-түлүктөрдү жана кыйналып жаткан үй бүлөлөрдүн тизмесин берип, жеткирип келгиле дешет. Биз жеткирип берип жатабыз. Ошондой эле бизге ишенген чет өлкөдөгү байкелер, тааныштар акча жиберип жатышат. Ошолорду өз даректерине жеткирип жатабыз. Азык-түлүк жеткирип жүрүп аябай кыйналган үй бүлөлөргө туш болдук. Жашоо шарты жакшы үйдө жашаган, бирок жардам алып калсак деген үй бүлөлөр да көрдүм. Аларды деле түшүнсө болот. Анткени күнүмдүк акчасын таап жашагандар да ачка калышпадыбы? Азыр карыз сурасаң да эч ким бербейт. Айла жок азык-түлүк сураган мажбур болуп жатышат. Менин жүрөгүмдү ооруткан бир окуяга туш болдум. Бир 70 жаштагы апага жолуктум. Көп баласы болсо да баары тең карабай таштап кетишиптир. Азыр бирөөнүн үйүндө жашайт экен. Ээси үйүмдү карап бер деп бекер жашатат экен. Ал апа тирикчилигин кылып, өз колу менен буюмдарды тигип сатып жана жан бакчу экен. Ал мага батасын берип, өз колу менен тиккен буюмун белек кылды. Ушундай сонун апаларды кантип кароосуз таштап коюшат деп апамга боорум ооруду. Эми маеги чыгармачылыгыңыз бурсак.
Бош убакыт көп болуп чыгармачылыкка да көбүрөөк көңүл буруп жатсаңыз керек. Көрөрмандарыңыз сиздин кандай чыгармаларды күтүшсө болот. Карантинде жалкоо адам деле бардык иш колунан келет деп калды окшойт. Азыр жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп жаткан учурум. Тарбиялык мааниси терең чыгармаларды жазып жатам. Шаңдуу ырларды да чыгарып жатам. Анткени тарбиялык маанидеги ырлар кайгылуу болгондуктан азыркы учурда элдин маанайын биротоло түшүрбөш керек. Башка чыгармачыл досторума да ырларды жазып берип жатам. Алар да мен сыяктуу бош учурунда жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп, карантин бүткөнгө чейин даярдап жатышат. Буюрса жаңы ырлар четинен жаңыра баштайт. Көрөрмандарым мындан ары кубантышы үчүн жакшы иштешим керек. Жеке жашооңуз тууралуу сурабасам болбос. Көңүлүңүзгө жакын кызды таппай жүргөнүңүздү айттыңыз эле. Таптыңызбы? Агам Ильяс үй салып, өзүнчө бөлүнүп кеткен. Биз апам экөөбүз көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашайбыз. Апамдын колун узартып, көңүлүмө жаккан кызга үйлөнөйүн деген ниетим бар. Бирок жүрөгүмдү ээлеп алган кыз жок. Эмнеге жолуктура албай жатканымды билбейм. Жакшы кыздар көп. Болгону өзүм үйлөнүүгө бир аз шашпай жатат окшойм. Маегиңизге рахмат. Ой тилегиңиз орундалсын. Маалымат булагы Суперчекит KG.